1 май райондук сотунда Кемпир-Абад окуясына байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы кечээ каралды. Сот чечими менен тергөө абагындагылардын жана үй камагында чыгарылгандардын мөөнөтү 2 айга узартылды. Кийинки сот отуруму 21 августта өтөт. Кемпир-Абад ишине байланыштуу сот жараяны жабык өтүп жатат. Саясатчы, активист жана блогерлер 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Аларга ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып койгон. Кемпир-Абадты коргоо боюнча комитет 22 октябрда түзүлгөн. Кемпир-Абад иши боюнча былтыр октябрда кармалган 27 адамдын 14-ü камакта жатат. Калгандары үй камагына чыгарылган. Кемпир-Абад иши дээрлик 8 айда тергелип, 19-июнда тергөөдөгү иштер сотко өткөрүлгөн. Кыргызстанга Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы тарабынан сатып алынган дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын алгачкы партиясы келе баштады. Ушул жылдын июнь айында Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармек сатып алуу үчүн 1 миллиард сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөн. Алсак июль айында улуттук госпиталга эне баланы коргоо улуттук борборуна, ошондой эле экинчи баскычтагы башка саламаттыкты сактоо уюмдарына дары-дармектер келип түшкөн. Ал эми 14 августта онкологиялык ооруларга каршы европалык өндүрүшчүлөрдөн 227 миллион сомго жакын суммага химиотерапиялык дарылар өлкөгө келе баштады. Мындан тышкары өлкө неонаталдык скрининг үчүн эрте аныктоо жана өз убагында дарылоо, майыптуулуктун жана оор клиникалык кесепеттердин алдын алуу, ошондой эле тукум куума оорулардан балдардын өлүмүн азайтуу үчүн европалык өндүрүштөн алынган дарыларды алат. Жеткирүү графигине ылайык дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды жума сайын келүүсү күтүлүп жатат. Алсак жогорку технологиялар фондунан саламаттыкты сактоо министрлигинин борборлоштурулган иш-чараларынын алкагында келишимдерди түзүү, аныктоо, дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды жеткирүү графиги боюнча жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсек, аталган фонддун жана түзүлгөн келишимдердин алкагында дары-дармек каражаттарын сатып алуу менен 250 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлгөн. Айыл чарба министрлиги керектөөчүлөрдөн идентификациядан өткөн малдын этин гана сатып алууга чакырды. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, идентификациядан өткөн малга тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлгөндүктөн анын этин эч тынчсызданбай эле сатып алууга болот. Идентификациялоо системасы малдын туулганын, союлган жерин, клиникалык абалын жана башка маалыматтарды камтыйт. Базарга келгенде этти сапатын сөзсүз текшерүү керек. Ал үчүн эт сатып алган жайларда протоколго жайгаштырылган QR кодду уюлдук телефон аркылуу ачып, эт тууралуу маалыматтарды алсаңыз болот дешти министрликтен. Мекеме ар бир фермер малын идентификациядан өткөрүшү керектигин эскертти. Мындан тышкары мал чек электрондук кызматына кирип, малдын идентификациялык номерин жазуу менен бардык маалыматтарды алууга болот. Ал эми док-чек сайты аркылуу ветеринардык адис тарабынан берилген документтерди аныктыгын текшере аласыз. Ушундай адамдын иши болуп калганга мен сыймыктанам, мен чындыгында да. Өтө кичпелүү, сүйлөшүп турсаң деле демалып калат элең, анын айткан акылдарын эч ким айтпайт. Эмгекчилдиги. Партада окуп жүрүп, мектепти аяктаганда, аяктап анан окуу жайга кеткен. Игеркиндер, булар азгыдай эмес, калың күчтүү булар. Ошондо окуп отуруп жүрүшкөндө экекенен отурушкан. Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун үйү Ош облусунун Ноокат районунун Көкпел айылында жайгашкан. Бул үйдүн коломтосун өчүрбөй жаккан Исановдун эң кичүү бир тууган иниси. Ал агасынын кайталангыс мүнөзүн мектепте үлгүлүү окуучу катары оозго алынганын эстеп өттү. Эми мен кичинемден эле агам менен бирге чоңойдум. Агамдын эми өзгөчөлүгү өтө кичпейил, эмгекчил, адамгерчиликтүү, анан сабакта окуп аткан немелерин айтсаң өтө неме да. Жакшы окуган, өтө зээндүү, боорукер адам болгон. Ошонун окуп жүрүп бүтүп кетти, Москвага окууга кеткен да. Кетип ошо окуп жүрүп ошо каникулдарга чыкканда келип, үйлөргө келип, эми бул жерим толуу жер да. Чөп чаронда болот эле, ошолорго жардам берип, бүтүрүшүп анан кайтып кетер эле да. Саясатчынын бир тууган иниси Абдырашид Исанов агасы менен сыймыктанаарын айтат. Эл журт улуу инсандын иниси деп сый-урмат көрсөтүп, ызааттап да турушат. Ал агасына Куран багыштап, эстеп турууну адатка айланткан. Окуп жүргөндө мен одан кичинемин да, 8 жаш кичүүмүн. Бир мындай жерден эме болчу эле.
200 неме калып турат эле да. Анын үстүнө бир жагач коюлган, ошол жерде мен боюм жетпейт эле. Китептер ошол жерде турат эле да. Кайсы малда окуйт, кайсы малда коет, төкүштө окуйт деши эле да. Ушу мектептен эле билим алып келе эле дейм да. Ушунчалык илимдүү эле да. Бөлмөлөрдү бөлбөйт эле, отурганда отуруп, сүйлөшкөндө сүйлөшүп, ата энеси менен сүйлөшкөндө, эл менен сүйлөшкөндө, кысасы кичпейт эле да, айттым го жана. Onu menен сүйлөшүп отурсаң, дем алып эле калат элең да. Ошондой адамдар эми дагы жаралса дейм да. Ошондой билимдүү адамдар имкан эле болот дейм да. Канча Кыргызстанга канча иштерди кылды, кандай кылды. 47 жашынан 48 жашка аз эле жашады да. 7-ноябрдан 29-на чейин чыкканча эмес да. Көп иштерди кылат эле да. Премьер болуп деле bir жылга жеткен жок да. 9 ай эле иштейди. Исановдор 6 бир тууган болсо, алардын ичинен жалгыз гана Насирден жогорку билимге ээ болгон. Айылдагы мектепти аяктаган соң Москвадагы Куйбышев атындагы инженердик курулуш институтуна окуган. Мекенине кайтып келген жаш Адис Ош шаар курулуш ишканасында башкы инженер, башкы технолог болуп эмгек жолун баштаган. Ал Кыргызстандын премьер-министрлигине чейин жеткен. Кыйын кезеңде өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттин демократиялык жол менен кетүүсүнө өз салымын кошкон. Эми ошол кишинин макамын бүткөрүп алган иштерин балдары, кыздары, өзүдөн чыккан жаштар ушу аткарат деп ойлодум да. Ушундай жаштар көп чыкса, элибизден, кыздарыбыздан, балдарыбыздан, элибизге кызмат кыла турган балдар, кыздар болса жакшы болот. Насирдин Исановдун бирге окуган классташы Рахман Карабаев ал бала кезинен зээндүү, жөндөмдүү экенин айтат. Ал журу жолдошторуна бийик кызмат абалына карабастан кемдүү мамиле жасаганын белгилеп өттү. Анын чынчылдыгы, калыстыгы эл журтка кызмат кылсам деген ак тилеги кыска өмүрүндө аткара алган улуулугу менен элдин эсинде калды. Насирдин достору көбөйдү. Анткени мунун билимден көрүнгөн адамдар буга тән берип, ушуга ыктаганды жакшы көрчү эле билем. Эми сылыктыгы ошол эле бойдон калды. Үй бүлөдө да ошондой. Бирөө катып айтпайт эле. Анан бул ишке аябай берилген эле. Үйүнө барып калсак, Насирдин үйүнө барып калсак, түнкү саат 11, кээде 11:30га чейин келбейт эле. Мына иш бүтпөй калды, ал бүтпөй калды деп. Саясатчы айылынан Бүзийнат аттуу кызга баш кошуп, 2 уул 1 кызды тарбиялап өстүргөн. Балдары учурда Борбор калаада турушат. Исанов каза болгондон кийин айылдагы мектепке аты берилип, тарых музейи уюшулган. Бул жерге мамлекеттик ишмерге тиешелүү иш кагаздар, сүрөттөр, кийимдери, белектери, колдонгон буюмдары коюлган. Үй бүлөсүнүн бурчу да уюшулган. Идиш аяктары, чайник, кашык, тарелкалар, ушуларды колдонуп жүргөн да. Мыналар да өзү колдонуп жүргөн, мына попкасы, мына айтканлыгы строй өзү строитель да, чисти курулушчу да, архитектор да. Ошол мына инструменттер иштетип жүргөн. Көрдүңбү? Мына алар жыгачтарды кыра турган, мына бетондорду мында агылтырып, негип чача турган. Мына кийип жүргөн костюму. Ошо турат. Мына отурган партасы. Белгилей кетсе, Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исанов жол кырсыгына учурап, 48 жаш курагында каза тапкан. Көп жылдар бою курулуш тармагын жетектеп, кийин мамлекеттик жана партиялык кызматтарда иштеген. Мамлекеттик коомдук ишмер, экономика илимдеринин кандидаты даражасына татыган. СССРдин инженердик академиясынын академиги болгон. Жасаган эмгектери үчүн эмгек кызыл туу ардак белгиси ордендери менен сыйланган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркенбай Бакиров, Нукат району.